ушул жердеги кыска мышцалардын спазм болуп тырышып калгандыгынан нерв кысылат дагы, кабырганын асты менен жүрөк тарапка берет дагы, ошентип кысылып оорутушу мүмкүн. Анан бул башка симптомдору колго берип, колдун онемениясы, күчүнүн азайышы, чымырашы, батукташы, бул дагы ошого байланыштуу болушу мүмкүн. Биринчисинде бул ушул жерде смещение жылышып кеткен жер болсо же тарамыштар тартылып калган болсо, массаждын же болбосо мануальный корректировканын күчү менен бошотуш керек. Түйүлүп калган мышцаны бошотобуз. Андан сырткары смещение болуп жылышып калган жерлерди да түздөп, кысылган нервти, кысылган корешокту эң главный биз бошото алышыбыз керек. Организмди жакшы даярдап алгандан кийин биз пациентти вытяжение кылабыз. Вытяжение бул баш бутунан бул жактан фиксация болот дагы, башы ылдыйга өзүнүн веси менен туура чоюлат. Кабыргалардын белге кошулган жериндеги, анан эки кабырганын ортосундагы кемирчектердин жалпайып же кысылып же компрессия болуп калган жерде, ошондой жерлерде өзүнүн веси менен, салмагы менен туура чоюлат дагы, ушул жердеги кысылган нервтин бошолушуна алып келет.